Канаттуулар буга чейин Бишкекке учак менен алынып келинчү коронавирустан улам аба каттамдарына киргизилген чектөө ишкерлерге мүшкүл жаратты. Учурда мындай маселе Кыргызстанда бул тармакта иш алып барган бардык ишкерлердин алдында турат. Трудности испытываем. Кыйынчылыктарды азырда баштан өткөрүп жатабыз. Биздеги биринчи маселе чегералардын жабык болушу. Анткени сапаттуу тоок жумурткасын жем дар-дармекти учак менен алып келчүбүз. Аба каттамдар жабылып, биздин фабрикадагы канаттуулар дээрлик 50% азайды. Ошондуктан биз эми анын баарын автоунаа аркылуу ташып келүүнүн жолун таап, келишим түзүп жатабыз. Ал эми аткезчилик бул тармакта иш алып барган жергиликтүү ишкерлерди буттан чалган дагы бир себеп. Ишкерлер баш калаанын тегерек четиндеги аткезчиликке балта чабылганын айтат. Ал эми аймактарда мындай маселе дагы деле бар. Чындыгында айтканда канаттуулар чарбачылыгы, ушу канаттуулар чарбачылыгынын бирикмеси, биз улуттук коопсуздук кызматына кайрылганбыз. Ошол жактан бүгүнкү күнү иш козголуп, ошонун негизинде абдан чоң иш-чаралар жасалып, чындыгында айтканда көптөгөн жанагы аткезчилик жолу менен кирип жаткан продукциялардын баардыгы жокко чыгарылды десем мен жаңылбайм. Приграничный жерлер болгон үчүн биздин мамлекет ошол сырттан келген контрабандалык товарларды карап берсе жакшы болот эле. Биздин өзүбүздүн ички өндүрүшкө кыйла тоскоол жаратып атат. Эгер ошолорду токтотсо бизде дагы Баткенде болсо дагы өндүрүш болот эле. Бүгүн Кыргызстанда канаттуулар чарбачылыгы менен иш алып барган ишкерлер Орусиядагы бул тармакта алектенген адистер менен чогуу бир столго олтуруп тажрыйба алмашты. Маалыматтын башкы негизи бул бүгүнкү күндөгү жанагы жемдин баасы наркы көтөрүлүп кеткен негизин, ошол жемдин баасын дагы эле көтөрүлүп баратат. Ошону кантип бир немеде кармап калыш болуп атат да. Андан экинчиси бул жанагы ветеринардык тараптан көптөгөн бүгүнкү күнү тооктордо деле, малда деле баягы көптөгөн оорулар бар экен. Ошол ооруларды алдына алуу боюнча жакшы бир ушундай бир семинар өтүп атат. Ишкерлердин башын бириктирген жыйын жаралган маселелерди талдап, кырдаалдан чыгуунун жолун издөөгө, келечекте ишкерликти илгерилетүү үчүн тажрыйба алмашууга аянтча болду. Мунарбек Жөргөмов, Талас Аманбеков, 5 канал.